Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз эли мекендештер, баарыңыздарга ушул ыйык Мадина шаарынан пайгамбарыбыздын Аль Наваби Аль Харам мечитинен баарыңыздарга ысык салам. Эртеңки кирип келген ыйык Рамазан айыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Аллах таала бул ыйык Рамазан айында таквачылыкты, берекени, жакшылыкты насип кылсын, көбөйсүн жакшылыгын. Биз мынакей ушул зонтиктин астында отурабыз, Аль Харамда, Мадинада. Мына туугандар караңыздар, ушу зонтиктерди ар бир зонтиктин тумаларынын бурчуна ушундай вентиляторлорду орнотуп, муздатуучу фреон суулардан чачып турат. Бешикте 42 градус ысык, бирок бул зонтиктин астында бир кыйла салкын, аябай жакшы. Чакан жерлерди жылыта албай кыйнасак, булар ушундай чоң жерлерди, территорияларды эч бир жабыксыз эле салкындатып муздатып коюшат экен. Аллах таалам баарыңыздарды ушу ораза айында көптөп дуа кылайлы, баарыңызды Аллах таалам ар кандай балия кырсыктардан сактасын. Бүгүн 22 март, бүгүн Кудай буйрса бул жерде тарава окуйбуз. Ошо кече күнү Кыргызстанда жер титиреген экен, биз уктук. Биз дуа кылып атабыз, сиздер да дуа кылыңыздар Рамазанда. Аллах таалам ар кандай асман жерден келүүчү балия жамандыктардан сактасын туугандар. İbadatı kuvvetleri Kuday'ın